Эми ومن أصاب من ذلك كتك ولا تعوقن والديك إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. Эми андан кийинки буйругу Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ата энеңе ак болбогун деди. Ата энеңди наразы кылбагын деди. Ата энеңдин буйругун эгер Аллах Таалага болгон күнөө эле болбосо ага баш ийгин. Жада калса Пайгамбарыбыздын башка бир хадистеринде бар. Ата энесин наразы кылып жихадка келгенде да кайтарган. Ата энең наразы кылып жихадка чыкпа. А биздин кээ жана Сирияга кеткендерчи ата энесин ыйлатып туруп кетти. Ишо ал барганы жихад эмес. Пайгамбарыбыз кайтарган, жихадка барган. Ата энеси наразы болгондо кайтарган. Бар ата энеңе кызматын кыл. Анан жихад деген нерсени адамдар туура эмес түшүнүлү, өзү каалагандай жихадка кетпейт. Мамлекет башчы буйрук кылат, жихадка чыккыла деп. Анда ошондо анан бардык мусулмандарга жихадка чыгуу милдеттүү болот. Андан мурда кетсең, сен өзүң күнөөкөрсүң. Ал ибадат эмес ал. Ин амарака ан тахруджа мин ахлик. Эми ата энең сенин аялыңды, шу аялыңды бошотушу менен жашаба талагын бер десе дагы дейт. Ата эне негизинен эч качан баласына жамандык каалабайт. Демек аялынан бир нерсени көргөн. Же болбосо дагы бир нерсе бар. Балам ушул аялыңа кетир десе, истихара намазын окуп башка кылып, ата энесине баш ийген жакшы дейт хадисте. Бирок азыркы мезгилдеги ата энелер исламды жакшы түшүнүп атабы? Ал чоң маселе. Азыр ата энелерибиз аялыңа кетир дегени пияланы жакшы жууа койсо деле кетир дей бериши мүмкүн да. Себеби ислам тарбиясын көргөн эмес. Ал бирөөнүн кызы, бирөөнүн үй бүлөсү деген кээ бир ата энелер түшүнбөгөндөр бар. Залыма кайненелер бар. Аларды укпаса ата энесине баш ийбегендик болбойт. Болбойт. Аны үчүн шарттар табылыш керек. Ушу ата энеси диндар адам болуш керек. Исламды түшүнгөн, кайсыл дурус эмес. Анан ошону билип, баласы билбей калганда, анан ата энеси шуну кетир десе, анда ошол мезгилде ата энесине баш ийүү милдеттүү болот. Ва малик жана мал мүлкүң акчаң дейт. Ата энең келди дагы муну сатып алып бер мага десе сатып алып бересиң. Мен бул жакка кетип атам, мен акчамды бер десе бересиң. Өзү бала ата энесинен суратпай чөнтөгүнө акча салып туруш керек. Ата энеси келип сураган бул уят. Демек сен ата энеңнин кабарынан, анын абалынан алыста калгансың. Анан муктаж болуп келипсиң, анда уят сага. Анан сурап келсе бербей койсоң, анда кончини. Ата энеден дайым кабар алып туруш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар. Анта ва малука ли абик. Сенин малың да атаң. Сен өзүң да атаңсың. Сен болбосоң, атаң болбосо сен каяка келет эле. Анан алымдарыбыз эми бул жерде аталарды дагы карап коюш керек. Аталар дагы барып арак ичкенге алып кетип баласынан ала берсе, кумар ойнойн деп баласына анда баш ийилбейт. Атанын муктаждыгына каралып, эмне муктаждыгы бар? Şu muhtaçlığını çeçkenge layıktı, malından berikeden alsa akısı var atan. Ana jön ele var öyle men arak içem, balam ber dese, hadiste turat dese veriyor. Anda emese.